Жалал Абад мамлекеттик университети, медициналык факультет. Бул окуу жайында жогорку билим алуу үчүн зарыл болгон материалдык техникалык база чыңалган. Учурда өлкөнүн эң алдыңкы медициналык окуу жайларынын сап башында турат. Жалал Абад мамлекеттик университетинин медициналык факультети 2010 жылы түптөлгөн. Бирок мурундағы ачылуунан кийин жабылып калган экен. Бирок 2010 жылдан бери мынакей стабильный, 9 жыл болуп калды иштегенибизге. Биздин азыркы мезгилде 2678 студентибиз бар. Акыркы мына 2 жылда студенттерибиздин саны көбөйдү. Биздин базада, медициналык факультеттин базасында, мына бул башка медициналык факультеттердин базасында эле бүт условиялар түзүлгөн. Студенттер үчүн шарттардын бардыгы каралган. Теориялык сабактан кийин, мына өзүңүздөр көрөсүздөр, теориялык сабак часын өтүп, андан кийин практикалык көндүм дегенибиз бар. Симуляциондук борборго барып, практикалык көндүмдөрдү жасап, тигил теориялык билимин практика менен бекемдешет. Мына фармация адистигинин аптечный лабораториясында турабыз. Бул жерде ошол фармация адистигинин студенттери окушат. Студенттер үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ар бир медициналык факультетинде симуляциондук борбор болуш керек. Ошол атайын бул кабинет биринчи жардам көрсөтүү кабинети деп аталат. Именно балдар сабактан кийин практикалык көндүмдөргө үйрөнүшөт. Азыр мына көрүп атасыңар, именно ошол көндүмдөрдү үйрөтүп атабыз. Хирургиялык жана терапиялык оорулардын практикалык көндүмдөрүн өтө турган кабинетибиз. Бул жерде бүт ошол хирургиялык оорулар, терапиялык оорулардын теориядан кийинки көндүмдү отработка кыла турган жери да. Бала төрөтүү, гинекологиялык немелерди көрүү, аспаптарды колдонуу, бүт бардыгы ушул жерде болот. Башка окуу жайлардан дагы бир өзгөчөлүгүбүз мына бул регионалдык жерлерди өнүктүрүү, университеттерди өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата биздеги студенттердин экзамен, зачет тапшыруу бүт компьютерде салынган. То есть и зачет дагы, экзамен дагы только компьютер менен неме кылат.
Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.